Кийинки суроо, азыркы учурда адамдардын көбүнүн эле жан дүйнөсү мындай көйгөй үйдөй да. Ушул жан дүйнө боюнча бир кененирээк айтып берсеңиз. Эмне кылыш керек? Эми жан дүйнө дегенде адамдар эмне болот? Адамдар өзү эки бөлүктөн турат. Жандан жана денеден. Ошол жан менен дене эненин курсагында эки тамчы суу менен бир муштумдай кан келет. Ошол жанга 40 күндөн жан келет деп, ошол эненин курсагында бүткөн түйүлдүк ал 40 күндөн жетилип, андан кийин өсүп чыгып 9 ай эненин курсагында жашап, бул жарык дүйнөгө келет. Ошол жарык дүйнөгө келүү менен жан дүйнөнү жан дос менен дене дос жашайт бул жашоодо. Качан жан чыгып кеткенде дене дос менен жан бөлүнөт дагы, дене дос көргө кетет, жан дүйнө рух болуп өйдө кетет. Ошол жан дүйнө эмне болот? Жан дүйнөдө эң биринчи жан дүйнөнүн жакшы жашаш үчүн адамдар таарынбаш керек. Таарыныч болуш керек. Адамдар бири-бирине караөзгөйлүк кылбаш керек. Адамдар бири-бирине жакшы мээрим төгүш керек. Ошондо гана жан дүйнөнү дарылоого болот. Эң негизги жан дүйнөнү дарылаш керек. Жан дүйнө деген өзү илим. Адамдар өзү жан дүйнөнү дарылап атканда эң биринчи эмне кылат? Ата энени сыйлоодон баштайт. Ата эне баласын сыйлоодон баштайт. Жакын алысты сыйлоодон баштайт. Сыйлоо бул өзү кыргыз элинде бул байлык да. Бул кыргызды кантип түшүнсө болот? Кыргыз өзү нарктан турган. Нарктуу, барктуу, сыйлуу деп атышкан. Ошо нарктуу, барктуу, сыйлууга жетиш үчүн жан дүйнөнү тазалаш керек. Жан дүйнөң таза болгондо, бул нарктуу, барктууга келесиң. А нарктуу, барктууга келгече мисалы жан дүйнөдөн чарчап калбадыкпы? Бири-бирине таарынышат, турмуштун жетишсиздигин бирөөдөн көрүшөт. Муну ар ким өзүнөн көрүш керек. Бул адам өзү жанагы эле бир машина сыяктуу элестетели, бир машина деп эсептейли. Чын эле машинеде ар бир запчасть бар. Алтын, муунда өзүнчө, кулагыбыз өзүнчө, көз өзүнчө. Ошол машиненин алтын запчасттарындай болгон бизде алтын запчасттарыбыз бар. Ар бирин таза күтүшүбүз керек. Жан дүйнөнү таза күтүүдө денени таза күтүшүбүз керек. Ойду таза күтүшүбүз керек. Ой тазаланса эле жан дүйнө тазаланат. Ой тазаланбаса, анда тазаланбайт. Мисалы үчүн, эмне? Мына соцсеттерди карап көрсөңөр, эгерде бир жакшы адам бир жакшы эме берсе, жакшы сөздү жазып койсо, ага комментарий беришпейт. Негизинен карабайт да, бирок 10 чакты, 5-6 ушундай эле болуп калат. А эгерде бирөө жыртык сөз жазып, бирөө жамандап койсо, бүттү. 1000ге чейин лайк басып, түбү эле барып шуулдап калышат. Ошол биздин коомдун азыр жан дүйнөсү чарчагандан, ушу жамандыкты издешип, жаман энергия. Эгерде биз кандай да жайлоого чыккан ас эс алып чыккан. А пивохана менен бозоканага же болбосо башка нерсеге баргандар көп болуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле жан дүйнөнү тазалоо үчүн таза жакка көчүш керек. Таза жакка көчүш керек. Ошондой эле жакшы сөздөрдө да, соцсеттерде да ошол карабайсыңбы? Айтып атпаймынбы? Ошол проблемалардан араш үчүн жан дүйнөнү тазалашыбыз керек.